Саламатсыздарбы, урматтуу каналыбыздын көрөрмандары. Көпчүлүк суроолорго байланыштуу биз намаз окууну үйрөнүү боюнча сабактарыбызды баштайбыз. Биз намаз окугандан мурда биринчи даарат алууну билишибиз керек. Сийдиктен таза жүрүшүбүз керек. Сийдикти кийим кечекке тийгизип жүрүү бул күнөөгө жатат. Ошондуктан дайыма таза жүрүшүбүз керек. Сийдикти, органдарды жуугандан кийин экинчи колубузду жууйбуз. Колубузду тазалап жуугандан кийин оозубузга оң кол менен суу алып, тамагыбыздан бери чайкап алабыз. Андан кийин мурдубузга сол колубуз менен сууду алып, мурдубузду каңшаарыбыз ачышканча тазалап жууп алабыз. Андан кийин бетибизди жууйбуз. Бетибизди жуугандан соң колубузга суу алып, аны нымдап алгандан кийин пешенебизден баштап арткы кара куш мээге чейин арчыйбыз. Арчып туруп, андан кийин кулагыбыздын ичин жууйбуз, анан сыртын дагы тазалап алабыз. Андан кийин чыканагыбызга чейин жууп алабыз тазалап. Чыканакты жуугандан кийин акыркы жолу бутубузду жууйбуз. Ушундан кийин биздин дааратыбыз толук кандуу алынган болот. Андан кийин намаз окусак